чарбаларын ар бир адамдын жасаса деле болот, бирок экономикалык бир канча чыгымдар керек. Мисалы ушул 480 тоо кармаш үчүн мунун курулушуна кеткен чыгым өзүнүн тоокко кеткен чыгымга бирдей болот. Бирок биринчи эле жылы тоок бакканда бул кеткен чыгымдарды кайтарып алыш кыйын. Эми тоок өзү тоок багы ошол ар бир аймакты ушул өзүбүздөн өндүрүлгөн жумуртка менен камсыз кылып турса болот. Бирок мына чет өлкөдөн сырттан келген жумурткалар арзан өндүрүлөт дагы, ушул жерде фермерлердин өнүм кетишине кыйла жолтоо болуп турат. Мисалы биз канча жылдан бери болобуз өзүбүздүн мамлекеттик сатып алууларга, балак акчаларга, мектептерге жөнөкөй эле тендерлерге катышуу менен ушул жумурткаларды өткөрө албайбыз. Себеп дегенде биринчиден алар деле тендерге катыштайт. Бирок акчаны өз мөөнөтүндө бере албайбыз. 4-5 айдан кийин беребиз дейт. Булар себеп дегенде күндө жем жеп туруш керек. Буларды жемиз менен кымсыз кылып турушубуз керек. Бирок азыркы ушуларда биз жакшы эми дүкөндөр элдер үйрөнүп калды. Жумуртканы үзгүлтүксүз өткөрүп турабыз. Эми мындан кийин дагы өнүктүрүп көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк жок да. Эми ким чарба баштайын дей турган болсо, биринчи анын сатуу жөнүндө базарда өтпөй ошону иликтеп чыгыш керек. Анын кеткен чыгымдарын ошол канча чыгым кетирип жумуртка өндүрөт. Мисалы бир жумуртка өндүрүш үчүн азыр биздин сомго эсептегенде 4 сомдон туура келет. Ал эми тоок сатып алганда 350 сомго тоок сатып аласың, ал жем жеп туруп жумуртка берген киши тооктун аркылуу 500 сомго чыгат. Анан кийин тоок жумуртка берип туруп ошол 500 сомго сага кайтарыш керек, күндөгү жемини кайтарыш керек. Ошондо гана башка нерсени бизге үйдүк киреше деп эсептесек болот. Өзүнүн жазылган же болбосо өзүнүн кароо талаптары бар. Ошону сөзсүз кармаш керек. Биринчиден бул жарык, өзүнүн температурасы, андан кийин булардын жеми. Мисалы 18 градустан кышын жайын 24 градуска чейин температура сакталып туруш керек. Анын суусу өзү таза болуш керек. Атайын хлордон эсептеп ичип аткан суусунда бактерия болбош керек, таза болуш керек. Андан кийин булар жарык. Өзү жарыкты 1 саатта өчүрсөң, азыр биздин тооктор 15 саат жарыкта турат. Эртең менен кечкурун 10 өчүрөбүз, эртең менен 7 жандырабыз. Өз саатында жемди бериш керек. 3 майл же болсо 2 майл. Эмнеден болду ушул ферманы баштагансыздар? Эмне себеп болгон ушул ферманы? Бул ферманы эми өзүбүздүн көрүп үйрөнүп эле баштаганбыз. Окуп келип атайын курстарда. Бул ферма боюнча мен өзүм курстарда өтүп келип дагы көптөрдү окуттум. Чоңалай регион боюнча кез центринде эсебинде жанагы проект менен иштеп. Азыр алар да иштеп атат, бирок ошонун ичиндеги азыр 2-3 ферма бар эле, алар жоюлуп кетти. Себеп жумуртканы дүкөндөргө сатуу же болбосо өзүн актабай калды. Азыр ошонун ичинде бир гана мен бармак. Булар өзү биринчи баштаганда 4 айга чейин 96%ке чейин кармап турат. Эгерде жеми жакшы, өзүнүн талабына жооп бере турган болсо. Азыр биздин тооктор азыр 14-15 ай болуп калды, булар 86%ке чыгып калды. 60% жумуртка берүүсү болгондон кийин биз бул тоокторду жоёбуз, жаңыдан алабыз. Себеби 60%-тен кийин өзүн актабай калат. Биздин атайын америкалык компаниялар Агроазис деген ошолор бизге чөжөнү дагы чыгарып берет, жемди дагы жасап беришет. Себеби биз өзүбүз чыгарганга буларга пайдалуу келет. Себеби короз болуш керек, аны караш керек, чөжөсүн чыгарыш керек, жемин даярдаш керек, ал турган өзү чыгым да. Жеми Кыргызстанда барбы? Кыргызстанда өзү ошто эле жасап келет. Булар өзү чөжө кезинде 2 айдын ичинде 12 вакцина менен өтүлөт. Андан кийин буларды Hiç sırtları toğukturga koşpay özünçe жақшы шартын түзүп карайбыз, бир дагы дарыламайт, ошол менен акырына чейин жашайт. Айырмасы ошол эле тоğуктор, бирок булунун айырмасы бир жылда 300-310 чейин жумуртка берет. А биздин үй шартындагы тоğуктор болсо, болгону 60-90 жумуртка берет бир жылда. Болжолдуу түрдө бир айда жемине канча акча каражат кетет? Мен ушул 480 тоğуман 50 миң кетет. Айынан, Айынан. Ал
ошол жумуртка менен актоого болобу ошо жемди жакшы? Жемди актырса болот, эми баштыкта эле жакшы сырттан жумурта келип өзүбүздө базарда наркка сатып турсак актырса болот.